Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев мурдагы журт башчылары жана президент Садыр Жапаров менен жолугушуусу боюнча үн катты. Ал жолугушууну тарыхый окуя деп атады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана анын командасы шайлангандан бери 2 жыл аралыгында мамлекеттик жана коомдук турмуштун бардык тармактарында өлкөнүн ички жана тышкы саясатында көрүнүктүү ийгиликтерге жетишти. Кыргызстандын бүгүнкү күндө өлкө үчүн зарыл болгон экономикалык жылышка жана андан ары динамикалык туруктуу өсүшкө шарт түзгөн кырдаал түзүлдү. Бул элдин жыргалчылыгын кескин жогорулатуунун негизи. Мына ушундай шартта президент Садыр Жапаров өзүнүн мурункулардын баарын жалпы дасторконго чогултуп, тарыхый мааниге ээ болуп көрбөгөндөй кадамга барды. Чынында эле бул тарыхый окуя. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен айтканда, бир күн бир кылымдан да узак деген окуя болуп калды. Бул элдин жогорку таламдарынын жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн чыңдоонун негизинде ишке ашкандыгы бул жолугушуунун түздөн-түз катышуучусу катары мага ачык көрүнүп турат. Муну менен балким өзүнүн мурункуларга болгон нааразычылыгын тынчтуу менен Садыр Жапаров өзүнүн саясий даанышмандыгын, адамдык берешендигин көрсөттү. Албетте мамлекеттүүлүктү чыңдоо эл арасында биримдикти, ынтымакты бекемдөө өлкө президентинин түздөн-түз жана негизги конституциялык милдети. Бул милдетти иш жүзүндө толук ишке ашыра баштаганын кубандырат. Жеке мен бул демилгени колдоп, Кыргызстандын бакубат келечеги үчүн, кыргыз коомундагы стабилдүүлүктү бекемдөө үчүн кесиптештеримди макул болууга жана колдоого чакырам. Мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мен дагы Кыргызстандын элин, эл шайлаган президент Садыр Жапаровдун тегерегине биригип, учурдагы ыңгайлуу кырдаалдан пайдаланып, гүлдөгөн Кыргызстанды курууга, экономикалык көтөрүлүш жасоого чакырам.